Тоң районунун Күнчыгыш айыл аймагынын Бөкөнбаев, Кажысай айылдарынын тургундары бул күнү район акимине суроолорун берүү үчүн келишкен. Аталган айыл аймак башчысы өткөн жыл ичиндеги аткарылган жумуштардан маалымат берди. Элдин негизги маселелери жер тилкелерине ээ боло албай жаткандыктары жана ошондой эле таза суу маселеси боюнча дагы суроолор берилди. Айрыкча жаз алды менен жергиликтүүлөр огороддорундагы мөмө жемиштерин таза суу менен сугаруу маалгелерин, бул учурда элге ичүүгө суу жетпей калаарын айтышты. Таза сууну агызып огородундагы. Элге таза суу жетпейт, же суга суу жетпейт. Дагы өгөй башкалат ал көрүгүнөн эртең өрүгүн сатып 5 күн болсо да бала баласын оогат кылыш керек деп аткан бар да, жана ал өрүк тип огородуначы. Ошол бара өгөй болот. 15 февралдан баштап башташат. Азыркы учурда таза суу бул мурдакы казып кеткен жерлерди түздөө, ашып калган топурактарын чыгаруу менен иштеп жатышат. Жумуш иштери болсо казуу жана турбаларын жаткызуу 15 февралда башталат. Суга суу маселеси, көпүрөлөрдү оңдоо талабы коюлду. Туризмди өнүктүрүү боюнча дагы сунуштар айтылып, жашыл салттуу маданий аймакка айландыруу демилгеси көтөрүлдү. Акимибиздин, айыл өкмөтүбүздүн, депутаттарыбыздын колдоосу менен. Анан негизи Чолпон Атада жалаң пансионат, отель, пляж туризм, аларга биз конкурент болбой, биз ошо айылдык туризм, фермердик жана жайлоо туризмди өнүктүрөлү деп эл менен кеңешип ошо элдин талабы болуп атат. Анан албетте Кашсай, Барбулакта ысык сууларыбызда пансионаттар бар, ошолорду Зорка агаттарды өркүндөтүп, андан тышкары дагы министрликтерден дагы чакан баягы эс алуучу пансионаттар курулуп атат. Анан ал баягы керек, ведомственный пансионаттарчы. Анан жалпы жолунан ушу тийбей, жаратылышка тийбей калган ушу башкача бир жаңы заманбап туризм азыр деген экотуризм да. Ошондой эле айыл тургундары тарабынан социалдык инфраструктуралык жана башка актуалдуу маселелер боюнча сунуштар айтылды. Элдерге айтарым мына, апрель айында 1-апрелден баштап жерди сугара баштасаңар, анан бул көйгөйлүү нерсе да, элдин баары эле жер менен жан сактап атабыз да. Ошон үчүн айтарым, анан майга чейин күтөбүз да, майда 10 чакты киши бир күнгө туруп калат. Ал убакта суу уже азайып калат. Июнда мөңгери, июнга чейин суу жок болуп калат. Ошон үчүн апрелден баштап мурактарга айтарым, ошол элдерди очередке тургузуп сугарта башташ керек. Ошондо очеред болбой калат. Райондогу борбордук стадиондун курулушу туурасында дагы суроо узатылды. Стадион боюнча мурда канча акча бөлүнгөнүн билбейт экенмин, бирок буга чейин былтыр 21 миллион сомго тендер ойнотулуп, ошол 19 миллион 700 миң сомуна утуп алып, азыр газондорун дөшөп жатышат, четинен сеткаларын коюп атышат. Быйылкы жылдан биз өнүктүрүү фонддон 20 миллион сурап жатабыз, өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен 10 миллион кошуп аягына чыксакпы деп пландап жатабыз. Иретке келтирүү иштери башталды. Мен бир сурап кетейин, агай туугандар. Бул азырды бүттү, жанагы ошол жердеги бошоткон качаңыздарды алып жакшылап иретке келтирели. Бул боюнча азыр мен айыл өкмөт башына да, айыл кеңеш төрагасына да, депутаттардан сурап атам. Эртең мына бюджет бекиткенде дагы кайрылам. Ошо жардам бергиле. Баардыгыбыз эле сынчы болбой, давай жардамдашалы. Колдошолу деп атабыз. Анан эми стадион боюнча уктуңуздар, отчету туура быйылкы жылга 18 миллион бөлүнгөн. Адилет мырза, муну баардыгы билет. 18 миллионду бүгүнкү күндө утуп алган ишкерлер чоң стадионду, эки кичине мини футбол үйдүн газондорун басып, ограждениясын тосуп бүткөрүп берет. Көтөрүлгөн ар бир маселе боюнча тиешелүү жетекчилер тарабынан жеринде жооптор берилип, алдыдагы аткарыла турган иштер тууралуу маалыматтар айтылды. Салтанат Керимкулу кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң районунан.